Айгүл Жапарова менен Аспековдун энесинин WhatsApp'та жазышкан видеосу пайда болду. Социалдык тармактарда Айгүл Жапаров, президенттин жубайы менен Азамат бул жолу бул Мелис Аспековдун бир тууган энеси ортосундагы кат алышуунун видеосу пайда болду. Кат алышуу WhatsApp тиркемесинде жүргүзүлгөн жана анда 3 датасы бар. 2021-жылдын 20 январы, 20 февраль, 2021 жыл жана бүгүн белгисиз күн. Get контакт тиркемеси көрсөтүлгөн телефон номер 1-айым Айгүл Жапаровага байланышы бар экенин көрсөттү. Анда жазышуу камакка алынган Мелис Аспеков тууралуу жүргөн. Анын энеси Айгүл Жапаровадан Аспековду бошотууга жардам сурап, бардыгы жаңылышы мүмкүн экендигин жана Садыр Жапаров айкөлдүк менен мамиле кылаарын айткан. Азамат Мелис ишенимдүү жана ал чыккынчы эмес деп белгиледи. Эгер ал чыккынчы болсо, анда сизге акчаларды пакеттерге салып ташымак эмес, ортодон өзү алып коймок. Сизден жардам сурайм, дейт айтылат катта. Бул сөздөргө Айгүл Жапарова буга чейин Мелиске бир нече жолу эскертүү берилгенин жазган. Ага жөнөкөй жана токтоо бол деп айтышкан. Мындан тышкары Айгүл Жапарова маектешине Мелиске пиар жагат деп белгиледи. Ал ошондой эле Садыр Жапаров телефон чалып, Мелис ал акчаны кайтарып берсе бошотуларын айткан. Билем жеңе, түшүнбөстүк болуп кетти. Баарыбыз Дашков менен Уландын оюнуна алданып калдык. Ушуну менен кат алышуу аяктайт. Төмөндөгү кат алышуунун видеосу качан жазылганы так белгисиз. Баарлашуунун жүрүшүндө Азамат Садыр Жапаровдун учагы аман эсен конуп калсын деп күнүгө 5 маал тиленерин белгилеген. Президенттин басма сөз кызматы каттардын жарыялангандыгы боюнча комментарий бере элек. Кыргызстанда ЖККнун ири аскердик машыгуусу өтөт. Кыргызстанда күзүндө Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун Борбор Азия аймагындагы тез арада аракетке келүүчү күчтөрүнүн ири масштабтагы аскердик машыгуусу болот. Бул туурасында Коргоо министрлигинен кабарлашты. Кыргызстан менен Россиянын коргоо министрликтеринин жана ЖККнун башкы штабынын өкүлдөрүнөн турган жумушчу топ Борбор Азия аймагындагы тез арада аракетке келүүчү күчтөрдүн бөлүктөрү менен Рубеж 2021 деп аталган биргелешкен машыгуу өткөрүүнү сүйлөшкөн. Анда иш-чараны өткөрүүнүн негиздери, жетекчиликтин аппараты, ыкчам топтор жана ага тартыла турган мамлекеттердин контингенти талкууланган. Андан сырткары ар тараптан камсыздоо маселеси да каралган. Аталган аскердик ири машыгууну Кыргызстанда быйылкы жылдын 3-кварталында өткөрүү пландалууда. ЖККга учурда 6 мамлекет — Кыргызстан, Россия, Казакстан, Тажикстан, Беларусь жана Армения мүчө. Кыргызстан дин башкармалыгынын алдында митинг өтүп жатат. Митингге келгендер боз үй тигип жатышат. Алар муфтийдин Аалымдар кеңеши тарабынан шайланып жатканына каршы болушууда. Ушул жылдар аралыгында бир дагы муфтий жакшы иш алып барган жок. Муфтияттын жетекчилери ыплас иштерге аралашкан. Эмне үчүн муфтийди бир нече адам шайлашы керек? Аларды өз тобу гана колдойт. Муфтийди эл шайлашы керек. Муфтийликке талапкерлердин атаандаштыгы ачык болушу керек дешет нааразычылык акциясына чыккандар. Мындан тышкары митингдин катышуучулары муфтияттын казынасын текшерүү керек дешет. Улукбек Марипов министрлер кабинетинин ишинин артыкчылыктуу багыттарын белгиледи. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Ошондой эле министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө жаңы орун басарларын тааныштырды. Ал белгилегендей, алдыдагы негизги максат республикада орун алган жеңил эмес экономикалык абалдан чыгуу. Министрлер кабинетинин астына так милдет экономикалык туруктуулукту камсыздоо, экономиканы өстүрүү жана жарандардын бакубаттуулук деңгээлин жогорулатуу, инвестицияларды тартуу үчүн шарттарды түзүү милдети коюлган. Буга катар мамлекет тарабынан алынган бардык социалдык милдеттенмелерди аткаруу зарыл. Баткен областынын Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы окуялардын натыйжасында жабыркаган жана талкаланган инфраструктуралык жана социалдык объектилерди калыбына келтирүү иштери сапаттуу деңгээлде жүргүзүлүүгө тийиш. Мындан тышкары калкты вакцинациялоо боюнча кеңири масштабтагы ишти жүргүзүү, жаңы тарифтик саясат боюнча түшүндүрүү иштерин улантуу керек. Өзгөчө көңүлдүү азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого жана чек ара маселелерин чечүүгө буруу зарыл, деди Улукбек Марипов. Министрлер кабинетинин башчысы мамлекеттик аткаруу бийлик органдарынын жетекчилерин ачык айкын иш алып барууга чакырды. Ар бир жарандын кайрылуусу ыкчам чечилиши керек. Адамдар айласы кеткендиктен өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгуусуна жеткирбөө керек. Эгерде ар бир мамлекеттик орган кайрылуулар менен ыкчам иш алып барса, бул бийлик органдарына карата ишенимди арттырып, жарандардын турмуш шартын жеңилдетүүгө түздөн түз таасирин тийгизет, деди министрлер кабинетинин башчысы.
Сентияра президенти Перри Кыргыз өкмөтү менен диалогко барууга даярбыз. Сентияра Gold Inc компаниясынын президенти жана аткаруучу директору Скотт Перри Кыргыз өкмөтү менен мурдагыдай эле конструктивдүү диалогко барууга даяр экенин билдирди. Анын пикири компаниянын расмий сайтына жарыяланды. Перри Кыргызстандын бийлиги келишимдерди бузуу менен кумтөрдү басып алды деген позицияны карманууда. Биз мурдагыдай эле Кыргызстандын өкмөтү менен талаш жараткан маселе боюнча конструктивдүү диалогко барууга макулбуз жана даярбыз. Ошол эле учурда өкмөттүн душмандашкан кадамдары Сентияра ишканасынын кызыкчылыгын жана акционерлердин мыйзамдуу каражатын коргоону улантуудан башка тандоону бербей жатат деп айткан Перри. Мындан сырткары президент Кыргыз өкмөтү өзүнө алганга чейин коопсуздук, мониторинг жана эксплуатация боюнча бардык системалар өз нугунда иштеп жатканын айткан. Сентияра бир дагы системаны өчүргөн эмес, алтын кени үзгүлтүксүз иштеп жаткан, деди Перри. Белгилей кетсек, мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров кумтөр кенинде мөңгүнүн коопсуздугуна жана алардын жылып турганына көз салган система 15 майда өчүрүлүп калганын айткан. Ошондой эле ишкананын операциялык системалары иштен чыгып калыбына келтирүү үчүн IT компаниялары тартылганы маалымдалган. Путин Россияны тиштеп алгысы келгендердин тишин төгүп коебуз. Алар мезгил-мезгили менен Россиядан бир нерсени чагып алууга аракет кылышат, бирок Орусияга каалаган адам тишин кайрап жатат. Бул тууралуу 29 майда Россиянын президенти Владимир Путин жеңиш уюштуруу комитетинин отурумунда билдирди. Анын айтымында айрымдар Сибирдин байлыгы адилетсиз түрдө бир гана өлкөгө таандык деп ачык айтууга батынышат. Путин айткандай, мындай нерселерди угуу таң калыштуу, айрыкча коомдук жайларда, бирок кээде алар резонанс жаратат. Ар ким бизди жок жерден тиштеп же жулуп алгысы келет. Алар бир нерсени билип койсун, бизди тиштей албаш үчүн алардын тиштерин төгүп коебуз. Бирок сизге жана мага биздин эл Россия Федерациясынын жарандары керек. Ошондой эле биз аны сактап калуу үчүн гана эмес, аны бекемдөө үчүн бардык аракеттерди жасайбыз деп кошумчалады Путин. Президенттин айтымында өлкөнүн куралдуу күчтөрүн өнүктүрүү жана стратегиялык максатка жетүүгө кепилдик берет. Марипов менен Новиков тымызын тирешишкен. Бийликке жаңы келгендер бир орусту сөзсүз чоң кылышат. Бул кыргыз бийлигиндеги алмашкы аксиома. Мындай саясаттын артында акча бар. Чөндөгү жуукарган күнү ошол орусту бетине тутуп, бийлик Москвага жөнөп калат. Танаев, Силаев, Чудинов, эми Новиков. Кыргызстанга өйдөдө өбө кылдыйда жөлөк болот деген эки фонд бар. Бири Новиков барган фонд, кийинкиси Ыйман. Эрдогандын чөнтөгүн карап отуруп, эски бийликтин эси огон. Ыйман фондун карга козгундар жей берет экен деп расмий Анкара аккан булактарды токтотуп койгон. Новиков барган фонд да ушул кейипти кийин деп калды окшойт. Бийликтин токтоосуз жүрүшү ушундан кабар берет. КХНдин төңкөрүшү орусту да, түрктү да катуу үркүттү. Эми бул фонддордун тагдыры эмне болот, көрө жатаарбыз. Колунан кокон тыйын келбеген балдар өкмөттөгү мамиле саясий чөйрөгө өтө эле кызыксыз болду. Ошентсе да билбегендер үчүн айтып коелу. Марипов менен Новиков тымызын тирешкендиги, бири-бирин кыртышы сүйбөгөндүгү анык. Бирок фондко аны Марипов жылдырды деген жалган сөз. Булак медиа центр чекиткейжи.